Кубан аймагында жашап, кыйырда турганына карабай, кыргыз маданияты, тарыхы үчүн Опол тоодо эмгек кылган бир кыргыз бар. Жасаган буюм-тайымдары кыргыздар деле эмес, жалпы түрк элин, четтиктердин баарын бирдей кызыктырат. Атагы алыска кеткен түрк тасмалары үчүн дагы форма даярдап айтор кылган эмгегин санасаң сансыз. Аны Канатбек Айтач мырза өзү баяндасын. Ата журттун тарыхын жаздык. Анан ата журтта нелер бар? Кыргызча тамактар, ат менүү, жаатуу, кыргызча кийимдер менен сүрөткө түшүү, боз үйдө жатуу дегендейчи. Мындай немелерибиз бар. Мен мында келгендер неменен алектенеттер деп мындай катар жаздык. Мындай боз үйдүн ичинде мындай жататкан жерлерибиз бар. Мындай кыргызча мурунку ата бабалардын кийимдери менен, жана киного жасаган кийимдер менен сүрөткө түшөт. Өзүңүз бол. Ооба, ал менмин. Бабукшой экен. Демек, бул кыргыз кийимчен дагы жашына кайтабыз. Мында биз улак жаптык. Жааттык, мындай ат үйрөтөбүз. Мындай клиптер тартылды мында. Кинолор тартылды. Мындачы. Бул жакка негизи көбүнчө кимдер келет? Эс алганы келишеби элдер? Эс алгалы келеттер, түрктөр, анан бул жакта иштеген ишкерлер эс алгалы келеттер. Тамактангалы келеттер, ат менен үйрөнгөлү келеттер, жаатууну үйрөнгөлү келеттер. Мына жер бул комплекстин центри болот. Мында 7 боз үй бар, 7 боз үй, 7 түрк өкмөтүнө, түрк дөөлөтүнө мындай аттар бердик. Ана мисал, мына Казакстан, анда Түркменистан, Өзбекстан, мында Кыргызстан дегендей. Анда Азербайжан бар, анда Кыпрыс бар. Мында да мурунку жасалган 16 түрк дөөлөтүнүн желектери бар. Мында кичине таанытуулар жазып койдук. Качан курулган, качан неме болгон, бузулган деп буларды жазып койдук мындайчы. Мында 7 эле боз үй бар, анан 16 тана боз үй дагы жасап жатабыз. Көлдүн жээгечи. Мында бүт кыргызча бир нерселерди жасашын аракетинде кылдык, бирок дагы деле мен эми жалгыз алектенип жүрөм. Мындай азыр Муш деген жерде да бар, Кутахияда да бар, анан Битлисте да бар. Бүт боз үйлөрдөн кыргызча жумуш кылышын аракетин кылып жатабыз. Мыкты. Мындай бул жер 200 дөнүм 20 гектар болот. Бул жер менин колума карайт. Өзүңүздүн жеке жериңиз? Ооба, бул жер мен дарендеге неме акча менен сатып алгам мында. Мындай неме ата журт деп, бул жердин аты ата журт болуп иштейт бул жерчи. Мындай келгиле, манан мындай бир жол кетет. Көлдүн жээгиндемин. Мында келген коноктор көлгө деле түшөттөр. Мунун көлдүн суусу дооба деп элдер көп келип мында көлгө түшөттөр. Аябай сонун жерде жайгашыптыр. Жасалганлары да мыкты экен. Муну билгенде биз бул жакка келип түнөмөк экенбиз чыны менен. Эмнеге бизди тетиги жакта отелде жаткырдыңар дейм да? Канат мырзанын ата журт Кыргыз айылындагы убактыбыз аябай чектелүү эле. Кенен кеп барандуу баян курууга такыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Анда ат менүү жерим бар. Манда шаман айдалан деп мындай мурунку теңирчилердин мындай мурунтан эми кыргыздар шаман болуп теңирге ишенгенбиз да. Мынакей караңыздарчы. Мананда эми жаңгы Ализimiz айтты ба, мында комуз чертип мындай. Сахна экен да? Сахнабыз бул жер. Мында комуз чертип, мында элдер чогулат. Мында ошо кыргызча комуз, кыргызча бийлер деп сунуштап ушул жерде күтүп алабыз. Конокторубузчу. Анда жаатабыз, анда жааткан жерибиз бар. Манда жасаган, айылда жасаган белек-селек. Сувенирлери. Шунда сатабыз. Анан көбүнчүсү азыр боз үй жасап жатабыз ба? Ошол көбүнчүсү немелерди жетпей калды азырчы. Мына мындай сумка жасайбыз, кыргызча калпак, баш кийимдер, мындай кичинекей белек-селек өзүбүз ушу айылда жасайбыз. Анда жаатабыз, анда жааттырабыз. Келген конокторунда жаатат. Мындагы жерим ушундай. Силердин мындай көп шашып кеткениңерди билбей калдык болсо, жакшы деле силерди. Жаатта турган жер ушул, Ооба. Мында жаатабыз. Келген коноктор жаатып кетет.
Üzülerin sanını koyduk. Bizde dağda 12.700 var. Hazır buyursa Muş'ta 24 bozu Muş'ta var. 24 bozu Kütahya dep bir reyonda dağı var. Anan hazır Gaziantep dep bir reyon var. Al yerde 850 metrekarelik Türkiye'nin en çok bozuyunu alacakta tigip жатабыз. Anam Bitlis деген жерде дагы бир президенттин мындай концерттери, фестивалдерин жасаган бир жер бар. Ал жерди деле бизге бергел жататтыр. Ал жерди деле биз иштетебиз, буюрсачы. Анан бүт менин жумушум, турганым, жүргөнүм дегенде бүт кыргызча эле жашашын аракетин кылып жүрөбүз. Болгоныма сыймыктанам, желегим желпирдетип мындай фестивалдерде, концерттерде жүрөбүз. Анан Кыргызстанга барам, Бишкекке түшөм, орусча сүйлөйттөр менименчи. Кыргызча, кыргыз кып-кыргыз болуп, орусча сүйлөйт. Менин анан айтат го атам өлөт дейт го. Анан менин жиним келип анан кыйкырам, сен кыргызсың дейт. Мен уялбайсың, мен чек өлкөдөн келип жатам. Мен Түркияда төрөлдүм, ал жакта чоңойдум. Мен деле кыргызмын деп сыймыктанып, кыргызча сүйлөшүн аракет кылам. Неге кыргызча сүйлөйм? Самолотто уруша кеттим. Ошондогу немелер менен, хостестер менен. Келип кыргыздын самолотуда орусча сүйлөйт магачы. Анан барам тамак жейм ресторанда, кафеде. Акчаны берерде менен орусча сүйлөйт. Неге орусча сүйлөйсүң? Бул жер Кыргызстан, бул жер Москва эмес. Алар менен кеңир мындай, ал жакта деле урушам. Мен Түркияда деле урушам. Мен кайда эле болсо. Бирок кыргызда урушат экенсиз да. Ооба да. Негизи болбой, аны Кудай Таала бизди кыргыз деп жараткан. Биз кыргыз болуп төрөлдүк, кыргыз болуп чоңойдук. Мен өзүм өлүп кетсем да мен бүгүн түрк боло албайм. Өлүп кетсем да мен бүгүн орус боло албайм да. Мен кыргызмын, менин каным кыргыз. Өткөндө Кыргызстанга барып, мага жарандык бергиле деп бардымчы. Жарандык бергиле деп мен документтарды даярдап барсам, мага айтат, сен далилдешиң керек дейт, кыргыздык. Мен кандай далилдейм? Кыргыз болгонумда. Документтарды апарыпмын да. Мага жарандык бербейттер. Анан жарандыкты Кытайга береттер, анан Пакистандыкка береттер, анан Африкалыкка береттер. Мага жарандык бербейттер. Мен карап көрсөң, мен шүгүр менин ата-бабам деле билем, мен жети атамды деле билем. Мен шүгүр менин жети атам хан болуп өткөн. Мен Кожалы хандын небересимин. Мен кыргызмын. Азырда буюрса ошол жарандыкты алып мен Кыргызстанга барам. Мен Кыргызстанда жашашым керек мен. Биз эми азырда айттым мен, эми Кыргызстанда неме бар да, колдо бар алтын, баркы жок. Эми бар, баары жок, шүгүр биздин желегибиз деле бар, мекенибиз да бар. Анан баркы жокчу. Биз чек өлкөдөбүз, өлкөдө жашайбыз. Биз бул жакта төрөлдүк, бул жакта чоңойдук. Анан мекендин жоктугунун не болгонун биз билебиз да. Желектин жоктугун биз билебиз да. Шого биз күйүп-бышып бул жакта кыргызбыз деп сыймыктанып жүрөбүз. Эми Кыргызстанда, Бишкекте төрөлгөн киши анча билбейт экенчи. Анын кадырынычы негизи чек өлкөгө чыкпады. Мекени жоктуктун не болгонун билбедилер. Эч качан, сен Кытайсың, сен Жапонсуң, сен Кореялыксың деп эч кимди карлабады Кыргызстандачы. Биз бул жакта көп проблемалар көрдүк, жашадыкчы. Биз мекени жоктуктун не болгонун биз билебиз. Анан бирок Кыргызстанда төрөлгөн кыргыз билбейт экен анычы. Аны билиш үчүн жоготуш керекчи. Биз жоготпой эле билишибиз керек. Жоготпой эле билели да. Мен шого дарттанып, шого мындай куюгуп, согушуп жүрөм да. Жалгызмын, бирок бул жактачы. Мен эч кимим жок, мен жалгыз эле. Ал жакта боз үй тигип, кинолорго кийим тигип, кыргызча белек, селек, оймой, чийме, шырдап деп буларды жасап жүрөм. Кимдер менен согушуп жүрөсүң? Булут үчүн. Бул жакта динге чабылып кеткендер менен бөлөк согушам. Бул жакта күрттөр менен бөлөк согушам, четеси менен бөлөк согушам. Жеримди тартып алдың деп четелер келет, күрттөр келет, биздин жерибизди ээлеп алдың деп олор келет. Анан сен бул манасты айтпагыла, комузду чертпегиле, булар арам деп динге чабылып кеткендер келет. Ар каяктан проблемалар болот экен, бирок менин жолум, өзүмдүн жолум өзүмөчү. Болот болбойт, Куданын насиби. Мен кыргызмын деп эле жөнөкөй эле бүт кылган жумушум деле кыргызча. Өткөндө депрем болду, жер тербелди го. Анда бардык, 500 боз үй келди. Кыргызстанда туугандар жөнөтүп туруп биз бардык. Балаларды биз жип менен жип тартып тигип тапшырдык. Баары сыймыктандылар, мана кыргыз туугандар бизди колдоду депчи.
Мен бул жакта эми боз үйдүн деле кадырын билип баштадылар. Кыдыр ата түзүлгенде өзүнчө аябай талкуулашты го интернеттен. Баары мактап, башкалардын чатырларын көрсөтүп, өзүнүн чатырларын көрсөтүп, анан кыргыздарда тиккен боз үйүн карагыла, булар укмуш биримдикти баарын моундай тептегиз жасаган эле экен деп. Биз ошону эми бизге элдин аманаты да ал боз үйлөрчү. Элдин аманаты. Биз ошондо бардык. Мен ишкерлерим менен бардым. Анан ал жак бул жактан бүтүн Кыргызстанда тозуп иштеп жүргөн кыргыздар деле баары келди. Баарыбыз жыйылып, жипти тартып, метр менен мындай ченеп, баарын мындай аманатты биз тапшырдык. Жакшынакай. Негизи биз кыргыздар ушундай элбиз деп, аны сунуштап, алардын жанында болгонубузду сунушташыбыз керек эдичи. Жакшы өттү анда, баары рызачылыктарын билдирдилер. Баары мындай кош болуп, мына биздин кыргыз туугандарыбыз келиптир деп баары биз менен сыймыктандылар. Негизи алыста жүрүп, Кыргызстанда жашаган, Кыргызстанда жүргөн кыргыздарга салыштырмалуу көбүрөөк кыргыз үчүн иш кылгандай көрүндүңүз да азырчы, чыны мененчи. Мен мурда сиз менен таанышып, көрүшүп билбеген үчүн азыр баарын угуп аябай сүйүнүп атам. Сиздей кыргыздар Кыргызстанда да көбүрөөк болсун. Эми буюрса, мен 1-2 жылга чейин мен мындай эч качан акчага чабылып кеткен киши болбодум да. Эми мен 1-2 жылга чейин мен ат менен Кыргызстанга келем. Ата бабаларымдын арбайын сыйлап жолго чыгам бул жактанчы. Түркиядан Кыргызстанга. Түркиядан Кыргызстанга ат менен келем. Ошентип барган эч ким жок да негизи. Жок. Биринчи болосуз. Негизи биздин ата бабаларыбыз мына ушул тополорго ат менен келген. Эмесин жолун картасын түздүңүзбү? Кайсы жолдор аркылуу кайтып кетесиз? Бул жактан эми Ирандан Өзбекистан, анан Түркменистан, анан Өзбекистан, анан Кыргызстан, анан Казакстан. Ошондой ат менен келем. Даана тарыхый сапар болот. Ошондо эрişип алыңыз. Келиңиз. Бир арабага учкашып отуруп. Мен ат менен жөнөйм. Ушуначы. Негизи мен аны ошол кыргыздыкты жоготкон үчүн, өзүбүздү ата бабаларыбызды жоготконубуз үчүн бир мындай бир неме болсун деп, бир месаж. Мындай бир мына ата бабаларыбыздын арбайын сыйлап, мен ата бабаларымдын арбайын колдоп, мен жолго чыктым. Ат менен жолго чыктым деп, мен шунан чыгам. 3 айда жетем мен Кыргызстанга. Буюрса. Барам. Мен анда идеяларым да эле бар. Идеяларыңыз да сиздин чачыңыздай эле. Идеяларыңыз, аткарган иштериңиз дагы бир өзгөчө экен да. Негизи мен булан бүт мына туугандарыма айтам. Биз эч качан өлүп кетсек да араб боло албайбыз. Өлүп кетсек да бир инглиз, француз же орус боло албайбыз. Кудай Таала бизди кыргыз жараткан. Биз кыргыз болгонубузга сыймыктанып, шүгүр деп, кыргызмын деп, манастын урпагымын деп ата бабаларыбызды сыйлап жашашыбыз керекчи. Биз качан кыргыз болгонубуз менен сыймыктансак, анан мекен өнүгөт. Негизи сыймыктанган кишиде күйүм болотчу. Биз азыр эми мындай карап көргөндөрчү. Биз кыргыздар неге өнүкпөйбүз? Күйүм жок. Күйүм болсо, күйүм кандай болот? Мен кыргызмын деп сыймыктансаң, бүт кыргыз элине менин тууганым, менин жаным, менин каным деп көрсөң, анан кийин кыргыз эли өнүгөт. Күйүм болбогондон биз өнүкпөйбүз. Эки жакыбыз бирикпейт. Сиз азыр ушул нерселердин баардыгын кылып атасыз. Кыргыз үчүн, кыргыздын улуттун улуулугун көтөрөм деп жүрөсүз. Турция мамлекетинен кандайдыр бир колдоолор барбы? Колдоолор эми мында түрктөр биздин кыргыздарды бир тууганыбыз деп, бир дарактын талдарыбыз деп бизди жакшы көрөттөр. Бизди силер биздин ата бабаларыбызсыңар деп бизди сыйлашаттыр. Анан канча сыйласа деле өзүңдүн аракетиң болбосо, өзүң иштебесең, өзүң мындай чуркап жүрүп, иштеп, мындай бир нерселерди өзүң күчүң менен жасабасаң болбойт. Мен булар колдойт, бир тил менен колдойт, сөзү менен колдоп коёттур. Анан кийин бүт анан калган колдоону өзүбүздүн кылышыбыз керек.